Айдана Дека кайненесинин туулган күнүнө өзгөчө куттуктады. Ырчы Аваз Акимовдун жубайы Ырчы Айдана Дека социалдык түйүнүндөгү өзүнүн баракчасына тандыргандан жаап, кайненесинин бетинен өөп туулган күнү менен өзгөчө куттуктады. Колдонуучулары кайненесинин туулган күнү менен куттукташып, Ырчынын шаардык болсо дагы айылда мыкты келин болгонго аракет жасап жатканына баа беришип, 2 жашка мактоолорун жазышты. Бүгүн апамдын туулган күнү. Апа, ар дайым ден соолукта болуңуз, өмүрүңүз узун болсун. Атам экөөңүздөр ар дайым биздин төрүбүзгө сыйыбызды көрүп аман болуңуздар. Биз сиздерди абдан жакшы көрөбүз деп билдирүүсүн жарыялады. Асел Кадырбекова жазса өзү жазсын, издесе өзү издесин. Ырчы Асел Кадырбекова социалдык түйүнүндөгү өзүнүн баракчасынан бул кыска өмүрдү сый менен өткөрөлү деген пикири менен бөлүштү. Бул пикирди окуган колдонуучулары жана Асел Кадырбекова менен Нурлан Насиптин ажырашып, экөө эки жакта жашап жаткандарын социалдык түйүндөрдөн окушкандарын жазышып, кайра жарашып бактылуу болууларын тилешти. Ага кошумча экөөнү тең ажыраштыңарбы деген суроолор берилген. Бирок бул суроолор жоопсуз калды. Ырчылар ооба же жок дегенде жоопторун жазышкан жок. Мүмкүн ортолорунда бир нерсе болдуго жооп жазышпаганына караганда деген шектенүүлөрүндө көрмандары жана колдонуучулары билдирүүлөрүн жазып жатышты. Буга чейин интернет айдыгында ырчы түгөлөр ажырашып кетти деген маалыматтар тараган. Нурлан Насип менен Асел Кадырбекова 2018-жылдын апрель айында баш кошушкан жана азыркы учурда бир кыздын ата-энеси. Эмнеси болсо да 2 жаш түгөлөр бактылуу болушсун. Бул кыска өмүрдү сый менен өткөрөлү. Бүгүнкү адам эртең топурак. Бир үйдө канча жан болсуң, бири-бириңе коноксуң. Сыйлашсаң тирүүңдө сыйлаш, өлгөндөн кийин ыйлаганыңда не? Тирүү адамда мүмкүнчүлүк көп болот. Андыктан жытта, сүй, кучакта, аярла. Бооруңа кыз, ар мүнөтүңдү жакындарыңа арна. Бул дүйнөдө эч ким түбөлүктүү эмес. Аллаху бакыт берди. Таарыныч, иренжүү, наздануу. Булар эч убакта бүтпөйт эгер сен бүтүрбөсөң. Ар жолукканыңда бир күнү жоготуп алам го деп жаңа кыз. Коштошкондо да башка көрүшпөй калсамчы деген ой менен коштош. Сезимиңди ал сага канчалык кымбат экенин билдир. Убактыңды да, адамдарыңды да жакындарыңа жете бил. Жаман көргөн адамыңа өлгөнчө өтөшүп жүргүдөй ал сага шайтан эмес. Же сен, же ал биринчи кетет. Ошондо өкүнүп калбай тургандай бол. Жакын адамдарыңды баалай бил. Ал бүгүн бар болушу мүмкүн, эртең бар болушу мүмкүн. Кийинки күнү бар болобу, жокпу белгисиз. Кийин ал сенден алыстап кетсе, сагыныңды чаап калба. Жакындарыңды сагындыңбы, бардагы кабар ал. Изде сагынып кеттим деп айт. Ата, апа, сиздерди жакшы көрөм деп күндө SMS жаз. Сезимиңди, убагыңды айтып көр. Кийин кеч болуп калбас үчүн. Акча, атактан, мансап, байлык, сулуулук, машина, кымбат сотка, кымбат кийим. Булар негизгиси эмес. Эң негизгиси ата-энеге, бир туугандарга, перзенттерге, башка дагы жашоодогу жакын адамдарыңа деген сезим. Сезим бул жакшы көрүү, сагынуу, издөө, жактырган адамыңа каатырлануу. Ушинтип кете берет. Сезимсиз өмүр текке кеткен өмүр. Бул жашоодо акчабыз көп болгондон көрө жыгылганда жөлөй турган, ооруганда күйө турган, ыйлаганда соорото турган, кайгырганда жаныңда тура турган, кыйналганыңда көмөктөшө турган, жан күйөр жакшыларыбыз көп болсун. Адамдарга эмне берсең, алар сага 2 эсе кылып кайтарат. Дилиңдеги өзүмчүлдүктү тый. Жазса өзү жазсын, издесе өзү издесин. Мени эч ким издебейт, мен эмне аны издешим керек деген дейсиң, билем. Сенин бир ооз жылуу сөзүң анын бүтүндөй жаш болсун өзгөртүп жиберүүсү ыктымал. Баарды баалай билели. Бул өмүр канчалык камчынын сабындай кыска. Ушул сөздөрдү окуп жаткан силерди мен аябай жакшы көрөм деп жазды Асел Кадырбекова.